Assalamu alaikum. Эгерде эт жегенди жакшы көрчү болсоңуз, бул видео материал сиз үчүн анықтан акырына чейин көрүңүз. Биз эмнеге муктаж болсок, ошонун баарын бере ала турган жалгыз азык эт. Күн сайын эт жеп туруу аркылуу организмди белокко, майга, бардык витаминдерге жана минералдарга байыткан болобуз. Эң негизгиси энергиябыз ашып, ишке болгон жөндөмдүүлүгүбүз эч убакта төмөндөбөйт. Ошол себептүү азык-түлүктү алганы барганда биринчи кезекте эт алууну пландаштырыңыздар. Биз үчүн эң пайдалуу болгон 3 жаныбардын эттери булар: уйдун эти, тоок жана балык. Негизи кой менен жылкынын эти буларга салыштырмалуу алда канча пайдалуу, бирок аларда холестериндин эң начар түрү көп болгондуктан өмүрүбүз үчүн коркунучтуураак. Андыктан аларды өтө аз жейбиз. Мисалы, койдун этин 2 айда бир жолу жесек деле биз үчүн жетиштүү эле болот. Ошондо да айрым топтогу адамдар буларды таптакыр эле жебей койсо жакшыраак болот. Анан балыкты айына 3 жолу, тоокту 2 жолу, ал эми уйдун этин болсо жумасына 3 жолу жеп турсак жетиштүү болот. Анан дагы эт жебеген күндөрүбүз дагы болуш керек. Анткени бардык эле пайдалуу азыктарды чексиз колдончу болсок, ал өзүнүн зыяндуу касиетин дагы тийгизе баштайт. Мисалы, этти көп жесек ич катуудан көбүрөөк жабыркап калабыз. Ал эми ич катуу болсо, башка алда канча зыяндуу болгон ооруларды өзүнүн артынан ээрчитип келет. Ушул нерседен сактануу үчүн айрым күндөрү эт жебей эле койгонубуз жакшы. Этти жашылчалар менен кошо колдонгонубуз жакшы. Мисалы, помидор, бадыран, капуста жана башкалар. Этти сууга кайнатып бышырып жеген жакшы. Бирок биз мындай кылбайбыз. Ошол себептен чукур дегенде бир жумада 4 жолу эт жесек, анан экөөсүн кууруп, экөөсүн сууга бышырып жесек болот. Анан бир күндө 150 грамм эле эт жеш жетиштүү болот. Максимум. Анан бул эртең мененки, түшкү жана кечки эттер кошулгандагы жалпы сумма. Анан кимдерге эт жебей эле койгон жакшы? Бул албетте подагра, дартынан жабыркагандар, анан жогорку кан басым оорусунан жабыркап жүргөндөр. Негизи таптакыр жебей коюш керек деген дагы туура эмес. Мүмкүн болушунча азыраак колдонгон жакшы. Анан инфекциялык оорулардан, мисалы, жөнөкөй эле грипптен жабыркап калган учурда дагы эт жебей турган максатка ылайыктуу болот. Ал эми кимдерге тескерисинче көбүрөөк жеш сунушталат? Бул албетте аз кандуулуктан жабыркаган аялдарга деп айталы. Анткени бул дарттан аялдар көбүрөөк жабыркашат. Анан аларга көбүрөөк ошол уйдун боору, тили айрыкча көбүрөөк сунушталат. Анткени буларда канды көбөйтүүчү касиет көбүрөөк болот. Видео материал сиз үчүн кызыктуу болгон болсо, сөзсүз түрдө сактап алыңыз өзүңүзгө. Анан баракчаны биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, катталып коюуну унутпаңыз. Анткени сиз үчүн пайдалуу болгон видео материалдар байма бай чыгып турат.